Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Президент Байден Польшадан сүйлөп, Путиндин айыптоолорун четке какты. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. Украинадагы согуштун 1 жылдыгын утурлай АКШ президенти Джо Байден атайын Киевке учуп келди. Ал Путиндин Украинага кол салганы жаңылыштык болгонун, АКШ Украина менен аягына чейин турарын, 700 танк дагы $500 миллион жардам берерин айтты. 21 февралда Путин Федерация кеңешине кайрылуусунда согушту батыш баштап, аны токтотуш үчүн Орусия курал колдонууга аргасыз болгон деп батышты айыптады. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Президент Байден Польшадан сүйлөп, Путиндин айыптоолорун четке какты. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. Президент Байден Варшавадагы сөзүндө АКШ НАТОнун 5-чи беренесине ылайык милдетин толук аткарарын убада кылды. Ал беренеге ылайык НАТОга кирген мамлекетке бирөө кол салса, блоктун башка мүчөлөрү аны коргойт. Бул сөздөр айтылганда Орусиянын эмки бутаасы болуп калышы мүмкүн делген Молдованын президенти Байдендин жанында турду. President Sandu is here today. I'm not sure she is, but I'm proud to stand with you and the freedom-loving people of Moldova. Give her a round of applause. Путин менен Байдендин сөзүн салыштырсак, Байден Путинден 4 эсе кыска сүйлөдү. Ошол эле күнү Кытайдын жогорку даражалуу тышкы иштер өкүлү Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы менен жолугушту. Орус медиалары Бейжиң менен Москванын мамилеси аскадай бекем деп жазып чыкканы менен Кытайдын расмий билдирүүсү Орусия күткөндөй анын Украина боюнча позициясын колдоп чыккан жок. Документте тараптар Украина маселесин талкуулашканы гана айтылат. Жалпысынан айтканда Кытайдын позициясы бейтарап калды. Ошентип Украинадагы согуштун 1 жылдыгы дүйнө лидерлеринин жигердүү аракеттери менен коштолууда. Албетте, Украинадагы согуш Кыргызстанга дагы өз таасирин тийгизди. Кыргызстанда биринчи жолу нак доллар табылбай калган күн келди. Дары-дармек, азык-түлүктүн баасы асманга учту. Дүкөндөрдөн күнүмдүк көнүмүш болуп калган товарлар жоголуп кетти. Бул сөздөрдүн чынтөгүнүн жана анын натыйжаларын кенен-кесир талдап беребиз. Менин атым Чоробек Садамбек. Бизди көрө бериңиз. Жазыла элек болсоңуз каналыбызга жазылыңыз. Кеттик анда. Путин кайрылуусунда Украинанын эли менен согушпаганын айтты. Анда акыркы айларда Орусия Украинанын жарандык инфраструктурасын ракеталар менен аткылап, чоң шаарлардын элин электри, жарыгы, суусу жок калтыруу максатында террор жүргүзүп жатканын кандай түшүнсөк болот. Путинге согуштун 1 жылдыгына чыгып сүйлөгөндө жеңиш катары сата ала турган ийгилик абдан керек болчу. Ал аскерлерине муну катуу талап кылды. Путиндин талабын аткаруу үчүн орус куралдуу күчтөрү жарым жылдан бери стратегиялык мааниси жок десе Бахмут шаарчасына катуу чабуул коюшууда. Белгилүү датага жетишип калыш үчүн орус тарап өз кишилерин дагы болгон күчүн дагы аяган жок. Согуш башталгандан бери курман болгону расмий тастыкталгандарды эсептеп келаткан BBC орус кызматынын маалыматына ылайык, жыл аягында орус тараптан өлгөндөрдүн саны 2-3 эсеге көбөйгөн болсо, акыркы 2 айда 5 эсеге чейин өскөн. Бахмут чабуулуна байланыштуу Вагнер жеке аскер компаниясынын түрмөдө отургандарды жалдаганы көп айтылат. Вагнер аларды садага чаап, жолду миналардан тазалоо, хаймарстардын ордун аныктоо, жапыр чабуул коюу үчүн колдонгону маалым. Анан бир 100дөй адамды ыргытат бир хаймерсти выявлять этиш үчүнчү, бир хаймерстин кайсы жерде турганын көрүш үчүн алар ошончо 100дөйгөн адамдын өлүмүнө эме кылат да, ал өлүмдөр кимдин өлүмү? Ал түрк элдеринин тилдери, түрк тилдүү элдердин өлүмү да. Вагнердин катарында Орусиянын түрмөсүндө отурган кыргыз жарандары дагы бар. Айрымдардын сөөгү мекенине алынып келип коюлуп жатат. Түрмөдө буларга сүйлөшкөн ушундай 6 ай служба кылсаңар, аягында
Силерде булардан чыгасыңар. Ушундай договор менен кеткен булар. BBC орус кызматы менен медиа зонанын биргелешкен долбоору Украинадагы согушта курман болгон орус жоокерлеринин аты жөнүн ачык булактардын негизинде тастыктап эсептеп келет. Алар февралдын 17-синде 14.700 киши өлгөнүн тастыктай алышкан. Тастыкталбагандарды кошкондо өлгөндөрдүн саны 30.000ден ашканын болжошот. Согушта бир өлгөн кишиге 3,5 жарадар туура келет деген эсепке ылайык, Орусиянын бир жыл ичиндеги жалпы жоотоолору 135.000ден ашканы болжонот. Салыштырып айтсак, 9 жыл созулган Афган согушунда өлгөн советтик аскерлердин саны 15.000ден тегерегинде болгон. Кош жарандыгы бар кыргыз жарандары мобилизацияга кабылып, арасында курман болгондору дагы бар. Айрымдары орус жарандыгын алгандан кийин мен милдеттүүмүн деп согушка ыктыярдуу катышса, айрымдары аргасыз барды. Мобилизация эпкинине кыргыз мигранттары да кабылышты. Мисалы, депортацияга кабылган кыргыз жарандарын Сахарова борборунда полиция кызматкерлери аскер контрагына кол коюуга мажбурлап жатышканын учурунда айтып бергенбиз. А что ты здесь? Ты для чего сюда вообще приехал? Воровать? Работать? Работать? Да. Ну, будь любезен, тогда иди, служи. Чё, нет? Мобилизация жарыялангандан кийин Орусиядан 700 000 киши чыгып кетти деп эсептелип келет. Мобилизациядан качкандардын 200 000-и Казакстанга бет алган. Айрым эсептер боюнча Кыргызстанга 30 000 киши келген. Келгиндер Кыргызстандагы Батыри арендасынын баасы 2-3 эсе өсүп кетишине себепкер болушту. Айрым аренда берүүчүлөр мурда жашап жаткан тургундарын чыгарып, ордуна качып келгендерди кымбат баа менен киргизгени коомдо кызуу талкуу жаратты. Батыштын Орусияга каршы экономикалык санкциялары Кыргызстанда нак доллардын таңкыстыгын жаратты. 30 жылдан мындай болгон эмес. Алмаштыруу пункттарында доллар көрсөтүлгөн баасында сатылбай калды. Акча алмаштыруу көмүскө базарга ооп, расмий көрсөтүлгөндөн кыйла кымбаттады. Эсебинде евро, доллар кармагандардын же сырттан которулган акча алгандардын банк кызматтарына болгон нааразычылыгы аябай күчөдү. Путин Федерация кеңешине кайрылуусунда социалдык белектерди дагы убадалады. Бирок мурдагыдай көп эмес. Анткени согуштан улам чыгымдар өсүп жатат. Кирешеси тартылды. Февралда Европа биримдиги орус нефтисине жана анын өнүмдөрүнө санкция киргизип, алардын жогорку баасына чектөө койгон. Орус мам бюджетинин өзөгүн түзгөн нефтинин баасы $70 эсептелген. Учурда анын баасы $50 төмөн турукташып калды. Мам бюджет жаңы бааны көңүлгө алуу менен кайрадан эсептелип чыкмакчы. Деген менен санкциялар орус экономикасын күтүлгөндөй катуу жабырката алган жок. Эксперттер мунун себебин Орусиянын согушка атайын даярдык көрүп, алдын ала акча топтоп, керектүүсүн камдап алганы менен түшүндүрүшөт. Эмне үчүн Орусия пландагандай Украинаны бир аптада каратып албады? Мисалы, орус чалгыны Путинге туура эмес маалымат бергени, Украинада орус дүйнөсүн колдоого бөлүнгөн акчанын желип кетиши, орус армиясынын чамасы чактыгы, анын курал жарагынын эскилиги, Украинаны батыш өлкөлөрүнүн бекем колдоп чыгышы жана башкалар. Азырынча бир нерсе так белгилүү, согуш дагы көпкө чейин уланат. Байден айткандай, батыш өлкөлөрүнүн Украинаны колдоосу бекем болот, Путин күткөндөй. Алар артка чегинген жок. Кытай дагы Орусиянын позициясын колдогон жок. Демек, Путин дагы азыр басып алган жерлерин кармап калып, сүйлөшүү жолу менен бул территорияларды өзүнө кошуп алганга аракетин көрө бермекчи. Украина болсо өзүнүн территориясын толугу менен бошотуп 1991 жылкы чекке чыкканга аракет кыла бермекчи. Биз болсо болгон окуяларды сереп салып сиздерге жеткизип турганга аракет кыла беребиз. Сиздер менен мен Чоробек Садамбек болдум. Эсенчиликте кайрадан көрүшкүчө.